Бул көмөкчөрдөн 1968 жылы пайдаланууга берилип, Бишкектин түндүк бөлүгүн жана Чүй облусунун бир тарабын электр энергиясы менен камсыздап келет. Ушул тапта жылытуу мезгилине даярдык кызуу жүрүп жаткан чак. Мындагы 2 автотрансформатор жаңысына алмаштырылууда. Бул менин оң тарабымдагы эски трансформатор, анын ордуна мына ушундай жаңысы коюлду. Ал эми экинчисинде жумуштар жүрүп жаткан чак. Алмаштыруу зарылдыгы жылына электр энергиясын керектөөчүлөрдүн саны көбөйгөндүктөн келип чыккан. Жабдуулар алмаштырылган соң көмөкчөрдүн кубаттуулугу 150 мегаваттка көбөйөт. Аны менен керектөөчүлөрдү үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоого шарт түзүлөт. Жумуштарды 15 октябрга чейин бүткөрүү көздөлүүдө. Мурунку трансформатор күчтүсү 125 мегаватт болчу. Азыркы которгон трансформаторубуз 200 мегаватт. Андан тышкары изолятор деп коет. Чуалчы зымдардын изоляторлору ошолор которулуп атат. Зымдары которулуп атат. Өлкө аймагындагы башка көмөкчөрдүндөрдүн кубаттуулугу да жогорулатылууда. Утурумдук жана капиталдык оңдоп түзөөлөр жүргүзүлдү. Белгиленген иштер дээрлик 85% аяктады. Калганын 1 ноябрга чейин бүтүрүү пландалууда. Жалпысынан айтканда, Кыргызстан улуттук электр мактанышканасында кубаттуулукту жогорулатуу боюнча 110-220 киловатт тармакта трансформаторлорду жогорулатуу боюнча бүгүнкү күндө 292,6 мегавольт амперлик кубаттуулук кошулду. Бул деген сөз кубаттуулукту көтөрүлүү боюнча 40тан ашык көмөкчөрдүндө трансформаторлор алмаштыруу жумуштары жасалды. Андан сырткары 6 киловатт, 0,4 киловаттан баштап 500 киловаттка чейинки ала чабаларыбызда дагы отурумдук жана капиталдык ремонттар жасалды. Өлкөдөгү бардык ГЭСтерде оңдоо иштери аяктап калды. Күрпсай, Таш көмүр, Шамалдысай ГЭСтеринде иштер бүткөн. 3 коргондогу жумуштар 90% аяктады. Токтогул ГЭСинин агрегаттары реконструкцияланууда. Ал эми көмүргө келсек, бюджеттик мекемелер 65 000 тонна кара отун менен камсыздалды. Бүгүнкү күндө бюджеттик мекемелер 65,508 000 тонна камсыздалды. Сентябрь айынын планы боюнча 128,100 көмүр процентке аткарылды. Бул план боюнча 51,100 тонна болчу. Жалпы 298,900 тонна керектелет. Халк үчүн 382,363 000 тонна камсыздалды. Бул сентябрь айынын планы. Жалпы 1,200,000 тонна керектелет. Бишкек жылуулук электр борбору 1,200,000 тонна көмүр керектейт. Анын 550 000 тоннасы импорттук, калганы жергиликтүү кара отун. Ушул тапта 79 000 тоннадан ашык импорттук көмүр келип түштү. Республика боюнча 390 000 абонент газга кошулуп, 53 жаңы конуш газдаштырылган. Анын ичинен Ордо калаадагы 22 от казан көгүлтүр отко өткөрүлдү. Отун камдоо боюнча биз азыркы 107% менен келатабыз. Газдаштырууда биз азыр 9 конушту газдаштыруу ишин кызуу жүргүзүлүп атат азыр. Азыркы маалда мына быйыл жаңы кошулган абоненттер болуп 5,5 миң киши кошулду. 5,5 миң кишинин 60% бул мына көмүр жакпай газ менен жагабыз деп тандоо жүргүзгөндөр. Газдаштыруу калааны каптаган кара түтүндү азайтууга өбөлгө болмокчу. Ал эми республика боюнча электр энергиясын керектөө 17 миллиард 400 миллион киловатт саатты түзөөрү пландалууда. Өлкө өзү өндүргөн электр кубатынан тышкары 3,2 миллиард киловатт саатты импорт кылууга мажбур. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.